Пиринбек Мурзапаров 4 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенүүдө. Негизги кесиби уста. Акыркы жылдары Манас эпосундагы окуяларды чагылдырып, жаңы идеялардын үстүндө иштеп келет. Манас эпосунан Айчүрөктү байга беребиз деп сунуштаганда макул болбой, ошол сыйкырга оролуп, акууга айланып бараткан кезин чагылдырганга аракет кылган да мындай. Чопо менен булгаарын айкалыштырып, түрдүү буюмдарды да жасайт. Чыңгыз Айтматовдун 70 жылдыгына карата бугу эненин образын чагылдырып берген. Ал кара кеченин кызыл чопосу менен жасалып кооздолгон. Бугу энени чагылдырган. Бул эскирбейт, же болбосо дак баспайт. Ушундай материалдан жасалганда, бул бугу эне бешик турат. Бул жеринде ошол жаш баланын жарым бети, бул бетинде болсо жаш кыздын. Ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында баарыбыз билебиз. Ошол бугу эне эки баланы сактап калат. Ошондон кийин анын бугу уурулары таралган деген. Пиринбек Мурзапаров үйүнөн түрдүү буюмдарды да жасайт. Бул жумуш жеңил көрүнгөнү менен татаал эмгекти талап кылат. Ар бир буюмдун бетине кыргыздын кооз оюуларын түшүрүп берүүгө аракет кылат. Бул кадимки эле кыргыздардын улуттук бул белгилери, бул түбөлүктүүлүктү түшүндүрөт да. Бул ошол кадимки эле үйдө колдонуучу чайнек кызыл чоподон жасалган. Буюрса жакында булар бышырып даяр кылам. Уже даяр болгон, бул бышып чыккан, уже көрүп атасыңар, катуу таш абалынан өткөн. Бул молочный обжиг деп коет, сүткө бышырылган. Бул жасаган эмгектери менен Кыргызстандагы көргөзмөгө катышып, мыкты кол өнөрчү аталган. Мындан ары чакан устакана ачып, шакирттерди даярдасам деп тилек кылат. Кыял Шаршеева, Айсулуу Жеңишбек кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.